Саламатсыңарбы балдар? Кутман күнүңөр менен. Азыр биз кыргыз тили сабагын өтөбүз. Дептер ручкаңарды камдап, жакын отургула. Сабагыбыздын темасы балдар. Сүйлөмдө энин милдетин аткарган айбанат аттары. Сабактын максаты сүйлөмдө энин милдетин аткарган айбанат аттары жөнүндө түшүнүк аласыңар. Сүйлөмдөн энин милдетин аткарган айбанат аттарын таба аласыңар. Алгач балдар, бул сүрөткө карап, сүйлөм түзүп көрөлү. Бул итке ат коюп алгыла. Кана балдар. Мисалы, кумайык чуркап баратат. Эмне? Кумайык. Бул сүйлөмдө эмне деген суроого жооп берип, кумайык деген сөз энин милдетин аткарды. Азыр кийинки сүрөттү карап көргүлө. Бул сүрөттөгү атка ат коюп сүйлөм түзгүлө. Кана балдар, ойлондуңарбы? Мисалы, Гүлсары күлүк ат. Эмне? Гүлсары. Демек, бул сүйлөмдө Гүлсары сүйлөмдүн ээси болду. Демек, сүйлөмдө ойдун негизин билдирген айбанаттардын аттары да сүйлөмдүн ээси боло алат. Аларга эмне, эмнелер деген суроолор берилет. Мисалы, Акжолтой, Кумайык, Жолборс короочу иттер. Эмнелер? Акжолтой, Кумайык, Жолборс. Бул сүйлөмдүн ээси Акжолтой, Кумайык, Жолборс деген сөздөр болду. Кийинки сүйлөм. Кумайык акылдуу ит. Эмне? Кумайык. Демек, кумайык деген сөз энин милдетин аткарды. Кийинки сүйлөм. Гүлсары жана Айкашка биринчи болуп мөрөгө келди. Эмнелер? Гүлсары жана Айкашка. Бул сүйлөмдө эмнелер деген суроого жооп берип, Гүлсары жана Айкашка деген сөздөр энин милдетин аткарды. Анда бул сүйлөмдү карап көргүлө. Кумайыктын куйругу узун. Сүйлөмдүн ээсин табалычы балдар? Ойлондуңарбы? Эмнеси? Куйругу. Бул сүйлөмдө эмнеси деген суроого жооп берип, куйругу деген сөз энин милдетин аткарды. Ал эми кумайыктын деген сөзгө суроо берип көргүлөчү. Эмненин деген суроо берип калдык, Ошондуктан энин милдетин аткара албады. Кийинки сүйлөм. Асандын ити Боб. Эмнеси? Ити. Бул сүйлөмдө дагы эмнеси деген суроого жооп берип, ити деген сөз энин милдетин аткарды. Балдар, эсиңерде болсун. Кимиси, эмнеси деген суроого жооп берген сөздөр да энин милдетин аткарат. Ал эми акыркы сүйлөмдөгү Боб деген сөз сүйлөмдүн аягында келип калгандыктан энин милдетин аткара алган жок. Анда балдар, бышыктоо үчүн тапшырмаларды аткарабыз. Менин досторум деген текстти угуп, тексттен энин милдетин аткарган сөздөрдү табабыз. Чоң атамдын короосунда менин жакшы көргөн досторум бар. Көк кашка кичинекей музоо. Анын чаап чуркаганы мага жагат. Ал эми Актаман мыкты короочу. Ал малдын артынан калбайт. Булар менин досторум. Текст түшүнүктүү болдубу балдар? Кана,
энин милдетин аткарган сөздөрдү табалычы. Таптыңарбы? Анда текшерип көрөбүз. Эмне? Көк кашка. Эмне? Ак таман. Демек бул текстте балдар көк кашка, ак таман деген сөздөр энин милдетин аткарды. Кийинки тапшырма. Сүйлөмдүн ээсин табуу. Биринчи сүйлөм. Жолборс Айбектин жакшы көргөн ити. Эмне? Жолборс. Бул сүйлөмдүн ээси жолборс деген сөз болду. Кийинки сүйлөм. Аккула, Керсары мөрөгө биринчи келишти. Эмнелер? Аккула, Керсары. Бул сүйлөмдүн ээси балдар Аккула, Керсары деген сөздөр болду. Кийинки сүйлөм. Ак жолдун мышыгынын аты Сулууча. Эмнеси? Аты. Бул сүйлөмдүн ээси аты деген сөз болду. Анда балдар өз алдынча иштейбиз. Анда биринчи сүрөттү карагыла. Эмнесинин сүрөтүн көрүп турасыңар балдар? Бул мышыкка ат коюп, сүйлөм түзгүлө. Кана балдар? Сүйлөм түздүңөрбү? Түзгөн сүйлөмүңөрдү дептериңерге жазып алгыла. Кийинки сүрөт. Мында уйдун сүрөтү турат. Бул уйга дагы ат коюп, сүйлөм түзүп, дептерибизге жазабыз. Эми балдар жыйынтыктоо үчүн суроолорго жооп берип көргүлө. Сүйлөмдө энин милдетин аткарган айбанаттардын аттары кандай суроолорго жооп берет? Азаматсыңар. Эмне, эмнелер деген суроого жооп берет. Менин итим Байкашка. Бул сүйлөмдө Байкашка сүйлөмдүн ээси боло алабы? Туура айтасыңар балдар. Боло албайт. Айбанаттардын аттары кандай тамга менен жазылат? Ооба, баш тамга менен жазылат. Анда балдар үй тапшырманы белгилеп алгыла. Китебиңердеги 94 беттен 308 көнүгүүнү иштейсиңер. Саламатта калгыла балдар.